Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу президенттин өкүлү. Мен сизге кайрылат элем. 2 жыл мурун мен бир мыйзамдуу долбоорду сунуштап, соттолгон эмес справканы жоюу боюнча. Бул жерде 3 окуудан депутаттар колдоп беришти. Анан президентке кетти да. Президенттен вето келип, бул жерде макулдашуу комиссия түзүлгөн. Чындыгында биз бир топ эле ар кандай варианттарды бердик. Бирок президенттин аппараты дагы эле бизге же жоопту бербейт, же өзүнүн вариантты бербейт да. Президент менен мен дагы ошол боюнча сүйлөшкөм, ал айткан, туура эле бул. Мен колдойм, себеби цифровизация боюнча мен дагы көтөрүп атам. Бул справка керектүү эмес деген, бирок дагы эле аппарат анын тапшырманы аткарбай жатат да. Эмне себеп мен түшүнбөй жатам. Же атайын кылып атышабы, же унуп калыштыбы таптакыр ошол маселени. Справка боюнча, бул соттолгон эмес справка боюнча, да, шарт түзүлгөн. Бирок мындай да, 5 күн ичинде алар 9-тан баштап эртең менен 11-ге чейин арызды алышат экен. Анан всё, албайт экен арызды. Жетишпесең албайт. Анан справка барыш үчүн бир эле ошол жерге барыш керексиң да, мисалы Бишкекте, Салиево, Алматинка. Жөн эле убакытты кетирбей жарандардын, аны менин оюмча, мисалы бир жерден иштесе, макулдугун берсе, справканы таптакыр кереги жок да. Зачем? Макулдугун берсе, өзү жумушчу берген киши же мамлекеттик орган, ал өзү эле запросту берип, өзү эле маалыматты ала алса болот да. Ошол боюнча тездеп бериңиз, же өзүнүн вариантты берсеңиз. А то мындай эле азыр тынч болуп калды да, ошол боюнча. Экинчи маселе, урматтуу Ашырбек Мойдунович, сизге кайрылат элем, мага жарандар кайрылып атышат. Мисалы, азыр загранпаспорт менен бир топ мамлекетке барсаң, бат-баттан баракчалар бүтөт да. Кээ бир айтып атышат, мисалы визалар болсо ошол барактарда. Бизге мындай уруксатты бербейби? Биз экинчи общегражданский паспорт алууга уруксатты бербейби? А биринчи паспортты аннулирование, печатьты кылып, аннулирован деп ушундай берсе жакшы болот эле деп атышат да. Себеби ошол жерде кээ бир дагы визалар бар болуш керек да. Башка өлкөлөрдө андай тажрыйба бар. Мисалы, ошол эле Турцияда, Россияда, Малайзияда жана башкалар. Көбүнчө мамлекеттер ушундай уруксатты берип атышат да. Биринчи паспортты калтырсаң болот, бирок аннулирован печать менен ушундай коюлган печать менен алса болот да. Ушундай уруксатты бергилечи, себеби мен кайрылсам ГРС айтып атат, жок, кандай болбойт экен. Эми башка өлкөлөрдө болот экен, а бизде эмнеге болбойт? Рахмат.